Так, всем ассаламу алейкум, достор. Бүгін бізде понедельник и рыноктардың ачылышы күнү. Также бүгін биз сиздер менен копи трейдинг тууралуу да сүйлөшөбүз. Копи трейдинг бизде бүгүн понедельниктен также башталат. Негизинде суббота и воскресенье дагы акыркы 2 жумадан бери соода болуп атат. И получается биздики воскресенье дем алыш күнүдө 25 сделка болуптур. Да, точнее мен ачтым 25 сделка и общий прибыль $56, да. Вот, копи трейдинг бүгүн ушундай жыйынтык менен жыйынтыктадык. Азыр бизде түнкү саат 3 болуп атат, но соода дагы бир кылып көрөйүн дедим, достор. Бүгүн ушундай кечки вечерний соода болот да. Вот, давайте мен азыр өзүмдүн аккаунтума кирейин и ошол жактан соода кылайлы. Сумма инвестициябызды давайте бир $350 баштайлы, достор. Так, и британский фунт, японская иенабыздан азыр көрүп турабыз. Бул жакта бизде индикатор MACD, также бизде бул жакта азыр подъемдон кийин, да, мынакей акыркы движение биздин баасы 1, 2, 3, 4, 5, 6, ну почти 8 свечадан бери жогору көздөй өсүптүр да. Азыркы момент бизде мынакей вот MACD индикаторубуз бизде азыр бири-бири менен кесилүүнү көрсөтүп атат да, мынакей пересечение. И также по идее бул жакта бизде дагы снижение болушу керек. То есть, достор, бул жакта бизде импульс восходящий, потом кайра движение вниз болуп, кайра күчү азайыш деген график ылдыйга кетиш керек да. Вот, давайте проверка кылайлы. Ушул жерден 1 мүнөткө биз шортку ачабыз, достор. Бир сделка 1 мүнөткө. И по поводу копи трейдинга мен башында айтып түшүнүп аткан элем. И давайте ошону улантайлы да. Бизде бул жакта азыр мынакей сделкамды ачтым, получается, да. И автомат түрдө сиздердин аккаунтуңуздарда дагы точностью ушул жерден, ошол убакытта и ошол котировкада сделка ачылат да. Вот, ачып койсоңуздар болот өзүңүздөрдүн настройкаңыздарда. Социальный торговля деген бар. Бул жакта менин айдимди жазасыздар и подключение кылып аласыздар да. Подробный инструкция бар биздин обучениябызда. Обучение кантип кошулуш керек, ушул эле роликте, видеонун описаниясында бизде сиздер көрүп аткан видеонун описаниясында Telegram бар, да. Также бул платформанын да ссылкасы бар. Ошол жактан өтүп биздин Telegram'ыбызда обучающий курска кошулсаңыздар болот да. Бул обучающий курсубуз бесплатный эле. И, в общем, инструкция ошол жактан аласыздар. Так, британский фунт, японская иена сделкабыз плюсовой, достор. Бул жакта плюс кылдык. Сразу эле кийинки валютная парага өтө беребиз, анткени уже там пробой уже өтүп кетти, достор, да. Так, мынакей валютная пара дирхам, китайский юань. Так, китайский юань дирхамдан 1 мүнөткө жогоруга ачамын. И бул жакта мен уровень поддержкамдан ачтым да. Котировка бизде поддержканы көрсөтүп турат. Мынакей дирхам, китайский юань валютная парабызда. Вот бул поддержкабызда тоже бизде тестовый болуп атат, достор. Потому что бизде мурдакы учурда, мурдакы тарыхында бул жакта мынакей график келиптир да бул жака. Могул жерден келип уровень белгилеп коюптур, но пока что бул жерде азыр подтверждение болуп атат бул уровенибизде. График негизи уровенден уровенге жылат. Мынакей көрүп атканда деле даже маленький таймфреймдерде деле көрүп атабыз. Мынакей уровень келиптир могул жерден. Отскок. Могул жакта дагы келиптир. Бул жакта да отскок болуп атат да. То есть бул жакта дагы ушундай момент болушу мүмкүн да. Проверочный ачып атабыз. Максимум 3 попытка беребиз бир валютная парадан, да. Сделка ачып соода кылып атканда 3 жолу анализ кылып бир валютная парадан ачабыз. Если учетом бизде противоположный сделка минуска жабылса 3, да, мисалы сделка, анда бизде бир минусовой анализ болуп калат да. Вот. А так бул жакта бизде азыр плюс болду. Итого получается биз уже 2 плюс кылдык $322, да. Отлично. Бул жерде основном өзү негизинде торговля кылып анан плюска чыгыш үчүн биз графикти анализдөөнү билишибиз керекпиз, достор, да. Технический анализ деген бул. Технический анализ өз негизинде бул жакта ушул графикти биз анализдешибиз керекпиз. Мурдакы тарыхын, кыймылын көрүп анализдөө кылыш керек да. И ошол анализибиз сиздерге плюс алып келет да негизинде. Вот, канчалык жакшы анализ кылсаң, канчалык көп соода кылсаң, үйрөнсөң, ошончо сенин сделкаң плюска жабылып, ошончо көп сага плюс алып келет да акча. Вот. Так, бахрейнский динар, китайский юань бизде тоже жакшы бир ситуация болуп атат. Азыр бизде развод сыяктуудай болушу мүмкүн экен. 1 мүнөткө бул жакта мен сатууга ачамын, достор. Так, смотрите, бизде негизи тренд восходящий болуп атат, да. Но какой-то момент, да, мынакей азыр биз 15 секундтук таймфреймге өтөбүз. 15 секундтук таймфреймде тоже бул жакта восходящий движенияны көрсөтүп атат да. Кыймыл жогору көздөй кетип атат. Но какой-то момент болот, бул жакта бизде астыңкы уровень бизде пробой болот да. Негизинде түз эле жогору көздөй кете бербейт да, но в каких-то ситуациях график тоже кете берет түз эле болупчу, узак болуп.
но кээде кыска болуп калат да. Бизде ошондой дагы болуп калышы мүмкүн. Бизде могул MACD индикаторубуз дагы көрсөтүп атат, көрүп атасыздарбы? Бизде бири менен кесилишти эки сызыгыбыз да. Вот ошол себептен да биз бул жакта продажага ачтык. Так, плюс болду. Плюсовой сделка болду. Так, канча пунктка? 53 пунктка. Ну, достаточно уверенный плюс болуптур да. То есть, мен акыркы стримдеримде, да, кстати, бул аккаунтумда, да, YouTube каналымда бизде стрим болот күндө. Вот, стримди көрсөңүздөр болот негизинде биздин телеграмыбызда. Биздин стримдерибизди көрсөңүздөр болот достор. Началосын да, башталышын биз ушул телеграмыбызда оповещать этемин да, мынакей. Вот, трейдер KG миллионы ушул жакка каттап алсаңыздар болот. Ссылка описанияда, ушул жакта стрим башталышын айтып турамын да. Ошол жакта дагы обучающий моменттер дагы болот и ушул жакта дагы көп нерсени үйрөнсөңүздөр болот достор. Дагы бир менин сүйүктүү моментим болуп атыптыр азыр бизде котировкабызда бизде тартылып турат. Азыр мынакей кат японская, точнее кат швейцарский франк да. Так, биздин основной уровень сопротивлениябызга азыр келип такал туруп калыптыр мынакей. Также бизде зеркальный уровень дагы бар экен, көрдүңүздөрбү? И азыр болсо бизде минимумдарыбызды обновлять этип туруп, азыр кайрадан көрүп аткандай эле бат ылдамдык менен жогору көздөй кетип калды да. Мынакей бизде мурдакы уровенибиздебиз мына. Зеркальный уровеньдер. Мынакей көрдүңүздөрбү? Ушул сызык бизде важный, аябай важный. Азыр болсо мынакей нисходящий тренд болуп туруп, могул үстүнкү уровень сопротивлениябызга бат ылдамдык менен көтөрүлүп кетип калды. То есть бул уровенибиз азыр пробой болушу мүмкүн достор да. Где-то 60 тире 90 деп кое берели, даже 90% бул жакта пробой болушу керек достор, могул сызыкта, могул биздин зеркальный уровенибиз. Азыр биз ама небольшой откатиктен мынакей бир аз откат болду. Ушул жерден 1 мүнөткө биз сделкабызды так $350 ачабыз достор жогоруга. $350 жогоруга ачабыз и также мен бир нерсени айтып түшүндүрөйүн деген болчумун да. Бул жакта биз торговля кылып атканда негизинде постоянно эле плюс боло бербестен да, мен минус болгондорду дагы ошол айтып коеюн да. Мисалы азыр биз $350 мисалы ачтык. Возможно, бул азыр сделка минусовой болуп калат да. Биз бул бир валютная парабызда, если жакшы моментти көрүп атсак, если плюсовой болот деп ойлосоңуздар да анализиңиздерде, ошол валютная парада бир 3 попытка кылып көрсөңүздөр болот достор. Биринчи, экинчи жана үчүнчү. То есть азыр мына биринчи опционубуз минусча болуп калса, мен $350 2,5 эсеге көбөйтүп туруп, суммамды көбөйтүп туруп, 2,5 эсеге көбөйтүп туруп, сумманы жазам бияка и экинчи попыткамды ачамын достор. Если экинчи попыткамда минус болуп калса, мен дальше түшүндүрөмүн азыр эмне болот. Так, мен 2,5 эсеге бул жакта жазамын. 2,5 деп мынакей көбөйтүүнү басамын. $875 болот экен да. Так, и дагы бир попытка ачамын. Так, 1 мүнөткө жогору ачабыз да, если анализиңизге ишенип атсаңыздар да. Если анализиңиз уже сбой берип атса, дагы бир жолу анализ беребиз и кайрадан эле ача беребиз достор да. Либо повышенияга, либо пониженияга да. Ну, смотря какой вы анализ сделали да. Вот, бул жакта бизде мынакей азыр астыраак уровеньге келди. Бул жакта дагы уровень бар экен. Мына 15 секунддук таймфреймди мен көрүп атам. 15 секунддук таймфреймде дагы мына уровень бар экен, көрдүңүздөрбү? Мына ушул сызыкта дагы бизде мына дагы бир жолу келип атат ушул жака. Мурда мына 1, 2, 3, 4, азыр мына 5-чи жолу. То есть бул уровеньге тиешелүү болуп, график келип отскок болуп атат. Ошого мен бул жактан дагы сделкамды ачтым жогоруга. Возможно, и даже пробой да болуп кетиши мүмкүн достор, потому что уровеньден резко падение болуп, анан убактыбыз да жетишпей дагы калышы мүмкүн. Ошон үчүн буну учитывать этебиз да. Так, акыркы секунд и возврат болуп калды, көрдүңүздөрбү? Возврат болгондо достор биз ушу кайрадан анализ кылып туруп, кайра эле ошол эле суммага ача беребиз. Суммабызды көбөйтпөйбүз дагы и азайтпайбыз дагы. Кайра эле ошол валютный парадан же башка котировкадан анализ издейбиз да. Мен учурда азыр башка эле анализ издеймин. Башка эле валютная парадан да, мисалы. Валютная пара USD швейцарский франк. Так, смотрите, USD швейцарский франкыбызда бизде основной главный уровень сопротивления болуп роль ойноп атты бул жерде. Мынакей как раз ушул жерде турат бизде көрүп аткандагы эле биздин баабыз да. Так, бул жакта мен сделкамды 1 мүнөткө $850 кайра эле бул жакта сделкага продажага ачамын да. Так, и смотрите, эмнеге бул жакта мен продажага ачтым да. Интересный момент бул жакта азыр. Байкап туруңуздар, мынакей стратегия да, секрет мынакей могул сызык көрүп аткандагы эле мурдакы тарыхында бул сызыктан жогору көздөй кете албаптыр да, уровень графигибиз да. Келди, отскок. Кайра келди, кайра падение. Кайра келди, кайра падение. То есть кайра келди, бул жакта дагы бир жолу падение болушу керек деп мен ачтым достор да. Биз трейдингде ушул мурдакы тарыхын анализдеп туруп, анан вывод кылып сделка ачабыз достор да, мынакей. 4-ситуация, 4 касаниядан биз сделкабызды ачып атабыз сатууга.
Так, смотрите, бізде 12 секунд қалды. Так, если бұл сделкабыз азыр минуска жабылып кала турган болсо, мен дагы бир жолу 3-чү попыткамды колдономун бул жакта. Так, мынакей 2125 долларга дагы бир жолу продажага ачамын достор. То есть биздин стратегиябыз алмаша элек. Ошол эле уровень, ошол эле жерден ача беребиз туугандар. То есть мурдакы тарых бул уровенибизден график кайтып түшүптүр эле да. Мен дагы бир жолу кайтып түшөт деп ошого ставка коюп атам сделканы. Давайте байкайбыз достор. 2125 доллардан биз плюс 1800-1900 доллар пайда көрөт экенбиз достор да. Понимаете, бул жакта биз биринчи сделкабыздан караганда биз 3-чү коленабыз менен колдонсок, биз абдан көбүрөөк пайда көрөбүз достор да. Потому что биз суммабызды почти что 2 эсеге көтөрүп ачып атабыз да. Так, сделкабыздын жабылышына 7 секунд и сделка уверенно плюска айланды достор. Мынакей көрдүңүздөрбү, мурдакы тарых бизде кайра эле отрабатывать этти достор. Да? Плюс 4080 доллар болду. Ошондо достор, биз көрүп тургандагы эле статистикабызды 1 плюс, 2 плюс жана 3-чү плюс кылдык и 4-чү сделкабыз бизде минусовой, далее 5-чи сделкабыз бизде возврат болду, 6-чы сделкабыз тоже минусовой и 7-чи сделкабыз менен биз перекрытие менен полностью могул акыркы 850 долларды перекрывать этип плюска чыгып кеттик достор да. Вот. Наглядно көрдүңүздөр, кантип торговля кылыш керек экендигин. Если тоже соода кылып көрөм десеңиздер достор, анда биздин телеграмыбызга өтүп обучениябызга кошулсаңыздар болот. Обучение жана ссылкалары да кантип кошулуш керек ушул эле видеонун описаниясында же профилимде. Мынакей ушул телеграмды өтүп, ушул телеграмдан кошулсаңыздар болот достор да. Биякта отзывдар, прямой эфир башталышы жана элдер акча тапкандарын ушул жактан көрсөңүздөр болот да. Всё, сиздер менен мен Нурсултан, эмки видеодо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.